Көбүнчө кир самында ак койдун чочко, бу ак кой эмес, чочко эле деп айткыла. Чочко тергебей эле, эркелетпей эле. Жөн айтып коем, чочко эле да. 93-жылы Сайдыбек Астамыла анда мен мына 93-жылы скупкада иштейт элем, акча алмаштырып. Жаңы сом чыккан май айында. Анан биз тияк кылып Сайдыбек Астамыла устаз болот. Анан буну ушу айылга алып бардым Каракулжага. Дават кылдыртайын деп. Анан кийин чоң атамдар, ошо айлардын бар. Ошол абам деле бар. Алып бардым да, анан ошо суроо берди бугачы. Дамыла молдаке деди. Молдаке, бу не деди? Кара кийик дейт. Баягы кара кийиктер биз жебирдик бул жакта, бул жагы кандай болот деп, анан кийин сайда эч нерсе калган жок, кара кийигин түшүнбөй деле калдым экен. Анан команда айтып атат да. Ол жапайы чочко да. Туурабы? Жапайы чочко. Просто өңү кара да, кара кой деп айтыптыр да. Ошо кара кийик кандай болот анан бул айтты. Ал кара кийик деген эмне деди. Бар го мына чочконун жапайы. Анан айтты, буну жөн эле айткыла, бул доңуз, бул арам. Bunun bardığın, çevirmedik mi bardığın dedi anan. Astagfirullah, istihbar kılgıla dedi, tövbe kılgıla ya. Bunun japayısı dele, üydögüsü dele bardığı aram var. Ha, eşektiki boyunca bak, Sahih Bukhari'de gelir, eşektin japayı adal, yani zebra. Alem üydögü insiye de kod, mahalliye de kod, bu eşek aram. Ya, zebra olsa adal. Ta. Көбүнчө кирсам да, муну не деп атат эми? Чочко майы бар дешет. Халал индустриянын сурасак, кирсамын жөнүндө маалымат берди. Бирок кайсылар адал экенин жөнүндө жооп жок. Мен буну билбедим. Самында точно эгерде ошо чочконун майы болгон болсо, анда болбойт асырда. Чочконун майы болсо болбойт. Анда жубайлы коюш керек. Эркек киши үчүн кимдер махрам? Толтурады. Намахрамдарды айтсақ, махрам апаңыз, ежеңіз, қарындашыңыз, қызыңыз, келініңіз, өгей апаңыз, атаңыздың қарындашы же ежесі, апаңыздың ежесі же сіңдісі. Ақылы? Биздин айылда имам хутбаны кыргызча айтат, жума күнү абдан берилип айтат. Жаңы мечитке келип жаткандар абдан жакшы таасир алып, кийинчерээк мечитке көп каттай башташат. Бишкектер дагы хутбаны кыргызча айтса жакшы болот эле. Элдин баары арабча билбейт да. Ушуга көз карашыңыз кандай? Алла разы болсун. Жакшы. Саат 1-ден 1:30га чейин бизде ошол кыргызча баяндама болот. Жумада бир жолу эле келет экенбиз. 1-ден 1:30га келиш керек. Көбү 1:15, 1:20да келет. Андай кылбаш керек. Сиз ушундай өзүңүзгө түйүңүз, 1-де башталат деп 1-де келиң. Эми кокустан өтө зарыл иштер болуп калган болсо, ал бөлөк. Кечигип калдыңыз, тияк-бияк болуп калды намазга чейин. Бирок сиз 1-ге келгенге аракет кылың, 1:30га чейин окуй бериң. Жумада бул хутбага чыгат го, ал же кыска эле болот го. Макул, аны арабча ойдон коюп коеюн. Арабча ойдон коюп коеюн. Эртеге анан Кудай кааласа хутбаны азыр кичине кыргызча кылсак айтат бир күн келип. Азанды деле кыргызча айтпайлыбы? Азанды деле кыргызча айтпайлыбы? Түшүнбөй атабыз эми, эмне деп эле кыйкырып атасыңар эле 5 жол. Намазга кергиле деп эле кыйкырсаңар эле силер, түшүнбөй атпайбызбы биз? Каяктан биз? Бир учур келет анан кийин намазды деле кыргызча окугулачы айнанайын деди. Таксырлар, кээ бир нерселер ал өзүнүн учурунда өзүнүн күчү менен калат. Түшүнүңүздөрбү? Баягы мен апам айткандай болду. 2008 ажыга барып калдык. Отом. Бул каралар деле биз айткан калиманы айтат турбайбы дейт. Ошондой да анан. Ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах. Ажылардан эле кара туугандарды көрө элек да. Алар деле ушуну айтат деле. Мына калиманын кандай хикматы бар туга.
La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah, бұл өзі ошо ойдан қалады. Bir учуда ушундай катуу күч болгон. Куран окуганда жамандык жакшылыкта кыргызча окусын деген. Куранды кыргызча. Бардык мактоолор Алла Таалага гана болсун ай дейбиз. Эмне дейм? Жок, котормосо котормо. Алхамдулиллахи роббил аламин. Бул өзүндө калат таксыр. Ошон үчүн көп эле хутбага тийише бербейли. Буну бул хутбанын маанисинде бизде конкретный фатвалар бар буларга. Макулу башка ар кандай тилдерде эмес, булар арабча эле болот. Албетте башка бирөө тияк неме кылып атса талаш-малашмай жок, бирок негизги багытты билип алла.